ошо орустар эзобуздар. Бул жерди Жетитөр деп коет. Бул жайлоодун аты. Бул таласта Бакай Атай районуна караштуу жер өзү. Жер аябай салкын, жакшы жайлоо бул жер. Жетитөр деп айтылган себеби бул жерде 7 өзөн өтөт. Тоолу көздөй. Ошо ар бир сайдын өзүнүн төрү бар, өзүнүн аттары бар. Биз азыр бул жерде Сарбе өзөнү менен Тоголоктор деген өзөнүн ортосундагы жерде отурабыз. Ошо 7 төрдүн 2 төрү болуп эсептелет бул жер. Көчкөн бай деген жигит келе жатыр мына жакта. Көлөккөгө жаткан экен, үшүп калыптыр да, сәл. Үшөсө буга сени не булабы? А мына жаткан бут чыгып турган бул Бактыбек деген неме, бул чабал өрдөк мурдучат болуп жатыр. А бул болсо эт пиширип аткан жигит, бул Нурхан баягы эле биздин Нурхан. Атка жеңил тайгачак. О, мына жакта үчөө жатыр. Эгер силерге көрүнүп атса карагыла. Эң башында Аскер, Талгат, анан Нуржан үчөө. Түнү карта ойношуп туруп уйкулар канбагаса керек. Анан жан Бакай Атай, Кирова, Дохова экөөбүз көрүнбөйт жото. Кайгында жатыр билбейм аны. Ал оостун ичинде уктап атса керек. Булар Симонкул менен Данил деген киши. Экөө ышкын теришип келатса керек, каяктан келатыр билбейм. Жана жок болуп кетишкен да, ошо ышкын теришип алып тургандарында ышкындар бар экен. Аны ышкынды сигареттей кылып түшүп алыптыр Данил деген неме. Ышкын деген түшүнбөйт деле окшойт. Ход бар екен, кире турган. Хош келиңиздер дейт го. Сапишер болду. Burada ortalık koyulmaz değil mi? Beşet olmalı kendine. Burada oldu. Su eken. Beşik var, arka var eken. Arkada da koyulmaz değil mi? Kalbinin yeni tavuğu yetmeyecek. Aylık orada zor göndersin.